Жалпы парламенттик шайлоо, жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосу ошол атаандаштыкча ачык жана тынч атмосферада өттү. Баардык эле шайлоолордо ар кандай мыйзам бузуулар болот экен. Бул шайлоодо дагы добуш күнү жанагы сырттагы үйдө добуш берген күндөрүндө дагы биз кээ бир мыйзам бузууларды таптык. Биометриканы берген шайлоочулар өзүнүн тизмеден таппай калган. Саясий партиялар тыштагы иштерде көбүнчөсү ошол өзүнүн аракеттерин жасады. Анын ичинде ошо добуш сатып алуу. Добуш сатып алууну биз баарыбыз тең маалымат катары ошо сүйлөп да, көрүп да окуп аттык. Добуш сатып алуу эгерде биз башка шайлоолорго салыштырсак, конечно, бул шайлоодо деген көбүрөөк болду, анткени масштабтуу.